Кыргыз мушкери Канат Келдибеков атаандашынан техникалык нокаут менен жеңилип калды. Кече 6 ноябрда Тайсон кайманаты менен таанымал белгилүү кыргыз мушкери Канат Келдибеков Москва шаарында өткөн аса 113 турниринде атаандашы Александр Матмуратовго техникалык нокаут менен жеңилип калды. Беттештин биринчи бөлүгүндө Канат Келдибеков атаандашынан бир топ кубаттуу соккуларды өткөрүп алгандыктан дарыгерлер беттешти токтотуп койду. Муну менен орусиялык мушкер Александр Матмуратов карьерасында 10-чу жолу жеңишке жетсе, Канат Келдибеков 6-чы жолу жеңилүү ызасын тартып калды. Келдибеков obviously Дамы и господа, доктор рекомендовал рефери остановить поединок. В связи с получением травмы и невозможностью продолжить бой техническим нокаутом. Победу одержал Александр Матмуратов. И желаем его сопернику в канату Келдибекову скорее залечить травму. What a smile on that man's face. Бул маалыматтар интернет булактарынан алынды. Сиз биздин каналда алгач ирет болуп жатсаңыз, анда каналга катталыңыз. Жана ошондой эле бул маалыматтарды башка бирөөлөргө да таратып, алардын билип алуусуна себепчи болуңуз. Сиздер менен болгон Элдос Жумаев жана ошондой эле Эл ТВ каналы. Сиздердин назарыңыздарда Эл жаңылык программасы болду. Саламатта калыңыздар.